Присаживаемся. Аида Талайбекованын классында кадимки балдар менен өзгөчө бала делген эки окуучу 4 жылдан бери билим алып келишет. 4 жыл ичинде эки окуучу бала жакшы жетишкендиктерге жетишкен. Мугалимдин айтымында бул балдарга билим жагынан дагы өзгөчө көңүл бурулат. Да, у меня есть в классе. Менин классымда өзгөчө балдар билим алышат. Ооба, эң башында балдар менен иштеш оңой болгон жок. Биринчи класска келгенде алар мектепте көнүп, класстагы башка балдар менен тил табышуусу кыйын болду. Бирок убакыттын өтүшү менен эки окуучум жакшы эле көнүп калды. Балдар менен жакшы тил табышты. Бүгүнкү күндө бири-бирине жардам берип турушат. Кадимки балдардай эле алар азыр тапшырмаларды аткарышат. Ата-энелери менен дагы тыгыз байланышта болуу менен алардын билим алуусу алдыга жылда. Они особо не отличаются от других детей. Тенсай кыргыз-жапон мектеби ачылгандан бери өзгөчө балдарга билим берилет. Мектепте балдар менен чогуу окушуп, өзгөчө бала кадимки баланы көрүп түздөнүүгө, билим алууга үйрөндү дейт мектептин директору Гүлмира Өмүржанова. Муну менен бирге окуучулар адамгерчиликке, боорукерликке, кайрымдуу болууга үйрөнүп, мектептин миссиясы дагы ушунда деди. В нашей школе мы практикуем инклюзивное образование. Биз инклюзивдик билим берүүнү 2018 жылдан бери алып келебиз. Бүгүн мектепте толугу менен бир классыбыз өзгөчө балдардан турат. Мындан сырткары ар бир класста 1 же 2ден өзгөчө окуучу бар. Окуу жылдын башында эле жаңы келген окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Өзгөчө балдар бар. Алар дагы силерге окшоп билим алгысы келет деп. Жогоруда айткандай эле биздин мектепте бир өзгөчө балдардын классы бар. Ал класста 14 окуучу билим алышат. Мындан сырткары мугалимдер өзгөчө методика менен билим берип келишет. Жана ошондой эле логопед, дефектолог, психолог, сенсорика боюнча көнүгүүлөрдү берип келебиз. 14 работает 2 педагога. В этой работе очень важно. Эң биринчиден сенсорика көнүгүү балдардын когнитивдик системаларына жардам берет. Булар алгач эле кабылдоо, сезим, көңүл буруу, эс тутум. Мындан бул жакта салынган дан эгиндери бар. Алгач Рания булардан коркуп турчу. Азыр анын сезүү, кабылдоосу жакшы иштеп, коркпой калды. Бул жакта болсо окуучулар балансты кармоону үйрөнүшөт. Обычно занятие на балансире. Третий. В. Хорошо. Инклюзив деген француз тилинен кошом, кошулам деген маанини түшүндүрөт. Инклюзивдик билим берүүнүн негизги идеологиясы бардык балдарды дискриминациялоону жоюу болуп саналат. Башкача айтканда, тил, улут, дене өсүшү, интеллектуалдык, психикалык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бардык балдарды билим берүү системасына кошуу болуп саналат. Берме Чомукоева, Бакыт Самсахунов, Билим жаңылыктары, Бишкек.